Намаздын 10 пайдасы. Биринчиден, мээдеги кан айлануу жакшырып, инсульт, паркинсонизм, альцгеймер деген оорулардын алды алынат. Намаз окуган адам невроз дагы болбойт. Баш ооруу азаят. Жүлүнгө, омурткага жана ал жердеги кан тамырларга дагы оң таасир этип, протрузия, остеохондроз жана грыжа деген оорулардын дагы алды алынат. Өзгөчө ички органдарга, жүрөккө, боорго, бөйрөккө, уйку безге дагы оң таасир этип, алардын ишин дагы жакшыртып берет. Көккөрөк көөдө менен курсакты бөлүп турган диафрагма деген булчуңдун дагы ишин жакшыртат. Жана ошондой эле тамак сиңирүүнү дагы жакшыртат. Өттү жакшы айдап берип, өттө таш пайда болуу ыктымалдуулугун жоготот. Ич катуу деген көйгөй дагы жоюлуп баштайт. Жана ошондой эле буттун кан тамырларына дагы оң таасир этип, варикоз деген оору менен ооруп калуу ыктымалдуулугубузду жоготот. Ар бир муунубузга оң таасир этип, остеоартроз деген оорунун дагы алды алынат. Анан ишенимибиз көбөйгөн сайын кайгыбыз дагы азаят. Бул эң чоң жакшылыгы деп ойлойм. Анткени баарыбыздын эңсегенибиз бактылуулук, а бактылуулукту намаздан тапчубайбыз. Бул жерде эч кандай диний көз караш айтылган жок. Болгону ден соолукка тийгизген артыкчылыктарын айтып койдум. Андыктан өз алдыңыздарча тыянак чыгарып, балким ден соолук үчүн деп дагы ушул нерсеге киришеттирсиздер.